Бул видеоролик сойку кыздарга жетсин. Сизден дагы бир салым болуп калсын. Видеого сөзсүз лайк басып коюңуз. Эми сойку кыздарды кармагандан кийин алардын жүздөрү ачык айкын элдерге көрсөтүлөт. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Баласы классташынын туулган күнүнө баргандыгы үчүн сабап салган ата. Аэропортто үрөө учурган окуя катталды. Эркек киши аял менен урушуп кеткенден кийин эркек киши өзүнө бензин чачып өрттөп салган. Бул кызматкер поездин ичинде ары отурчу мага похуй деген. Бул кызматкер элден кечирим сурап жумушунан дагы бошотулду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Можешь сесть на место. I know, you don't have to do this. I'm just taking video. Мне похуй, бар тияк отур. Мага похуй. Марокколук туристти Кыргыз темир жолунун кызматкери сөгүп салды. Мароккодон келген travel блогер ысык көлгө багыт алган поездде жагымсыз окуяга туш болду. Ал поезддин ичинен кооз видео тартууга аракет кылып жатканда кызматкерлердин бири ага орой сүйлөп, мага похуй деп сөгүнүп, ордунан жылып кетүүнү талап кылган. Турист айым муну күтүүсүз жана оор кабыл алганын билдирди. Кыргызстанды дайыма сүйүү менен эстечүмүн. Бирок бул жерде биринчи жолу жашоомдо расизмге кабылдым. Туристтерди меймандостук менен тосуп алышат деп ойлогом, бирок мындай мамиле мени абдан капа кылды деп жазды ал өзүнүн баракчасында. Окуя социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, колдонуучулар Кыргыз темир жолу жетекчилигинен түшүндүрмө берүүнү талап кылышууда. Мен ички каттамдардын коштоочусу Рахматов Максат 2025 жылдын 8 августунда Бишкек балыкчы поездинде 12 вагонда отурган чет элдик жүргүнчүгө кызматтык этиканы сактабай орой мамиле кылганым үчүн кечирим сурайм. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жаш балдар кичинекей баштыкка салынган баңгизатка окшогон нерсени таап алышкан. Видеодогу маалыматтарга таянсак, Ак Ордо 3 конушундагы Нарын көчөсүндө жаш балдар жерде катылып турган сары скотчко оролгон кичинекей баштыкты таап алышкан. Баштыктын ичинде ак унга окшогон зат болгон. Азырынча бул окуя боюнча расмий органдар түшүндүрмө бере элек. Эскерте кетсек, буга чейин Сокол Медиа Instagram баракчасынын окурманында баңгизат бекиткен адамдардын айынан үй бүлөсү жабыр татканын жана учурда бейгүнөө баласына сот иштери башталганын айткан. Аялы менен урушуп кеткен. Алматыда аэропортто жаран өзүн өзү өрт койду. Казакстандын Алматы аэропортунда киши өзүн өзү өрттөгөн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Окуя 25 августта саат 22:06 Аба майдандын Т1 терминалындагы билет кассасынын жанында болгон. Милиция кызматкерлери аэропорттун коопсуздук кызматы менен бирге дароо коопсуздук чараларын көрүшкөн. Алар өрттү өчүрүп, жаран шаардык ооруканага жеткирилген. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, окуянын бардык себептери жана жагдайлары такталууда. Милициянын маалыматы боюнча анын мындай кадамга барышына аялы менен болгон чыр-чатак себеп болгон. Баласын классташынын туулган күнүнө барган үчүн сабаган ата. Сырдария облусунда ата өз уулун классташынын туулган күнүнө катышкан үчүн сабаган. Өзбекстандын балдар омбудсменинин суранышынын негизинде Ички иштер министрлиги бул үй бүлөлүк жаңжал чегинде өспүрүмгө карата зомбулук окуясын иликтөөгө алды. Бул окуя боюнча сиздин оюңуз кандай? Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы уулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар.
Abdunurumдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элин. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элин. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Орусияда кичинекей кыз таштарды жутуп алды. Орусиянын Владивосток шаарында облустук балдар клиникалык ооруканасынын дарыгерлери таштандарды жутуп алган кызга операция жасап, өмүрүн сактап калышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Бул бакчанын тарбиячысы кыз сейилдеп жүрүп ташты жутуп алганын байкаган. Алгач ата-эне баланын абалына эч кандай өзгөрүүнү байкашпайт, бирок көп өтпөй анын жөтөлүгү чөп ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер трахеядан таштап, аны ийгиликтүү алып чыгышкан. Кошумча текшерүү учурунда дем алуу жолдорунда дагы бир нече майда таштар бар экени аныкталган. Жалпысынан дарыгерлер 4 ташты алып чыгышкан. Дарыгерлер кызыл өңөчкө тыгылып калган кичинекей нерсе дагы чоң зыянга алып келиши мүмкүн экенин баса белгилешет. 16 жаштагы кыз линза тагынып жүрүп сокур болуп калган. Иркутск облусунун Чита шаарында 16 жаштагы кыз медициналык түнгү линзаларды тагынгандыгын көрбөй калган. Бул тууралуу Бабыр Маш телеграм каналы жазды. Маалымат кылайык, кыз 4 жыл бою түнгү линзаларды колдонуп, бардык гигиеналык процедураларды апасынын көзөмөлүндө кылган. Бир нече убакыт өткөндөн кийин өспүрүм линзаларды тагынганда көзү ооруй баштаган. Ошондой эле жарыктан коркуу жана көздөн токтобой жаш агуу пайда болгон. Шашылыш түрдө Иркутск шаарына барып текшерилген. Дарыгерлер көздүн кабыгынын жарасы деген диагноз коюшкан. Көп убакыт өтпөй кыз такыр көрбөй калган. Дарыгерлер анын көрүү жөндөмүн сактап калышкан эмес. Можешь сесть на место. I know, you don't have to do this. I'm just taking video. Мне похуй, бар тияк отур. Okay, just be polite. You don't have to do this. What's an impolite people? Yeah, you should be polite to people. Садись. If you touch me, I'll go to police. Huh? I don't know speak English. Now you didn't. I خليت أدب. So this is how it is. كيف مسكت أهلهم أسوري خليت أدب. Just imagine that I was taking a normal video and he just come and started shouting. This is literally the most impolite and unrespectful person I've ever seen here in Kyrgyzstan. And really, it's not helping tourists at all. Like this kind of person, of people, they should not work in train or public transport. This is very embarrassing. And just shouting and being racist for nothing. You know, we came here actually to take video to promote tourism in Kyrgyzstan, and this is how we are treated. This is really not nice and unacceptable for sure. Мен ички каттамдардын коштоочусу Рахматов Максат 2025 жылдын 8 августунда Бишкек балыкчы поездинде 12 вагондо отурган чет элдик жүргүнчүгө кызматтык этиканы сактабай орой мамиле кылганым үчүн кечирим сурайм. Справкага деп неме кылгандар. Мели сом, 10 сом мели анча-мынча ыраазычылыкка берип кете берет. Андан кийин ушунча акча бербесең операция кылбайм, ушунча акча бербесең жаткызбайм, ушунча акча бербесең жанагы эме кылбайм дегендер жокпу? Дары дармек менен неме обеспечение таштырып, неме кылып. Берки немелер деле жок болбосо 26 миллион сомун неме алганса азыр 13 миллион сомдук карызы бар. Жана да бизде азыр массовый авариялар көп болуп калат, трасса неме болгон үчүн. Ошондой моменттерде обезболивающий же наркотический немелер жок болуп калбаса, ошол неме айтырам. Жок болбош керек. Сиз баарын даярдап коюңуз. Даярдайм. Запаста болсун сиздечи. Эми адамдын өмүрүнөн кымбат эч нерсе жок. Өмүрдөн кымбат эч нерсе жок. Ошондуктан бүт нерсени даярдап коюңуз. Жетпегенин айтыңыз. Мына губернаторлор турат, булар жардам берет. Бизге айтыңыз, биз жардам берели. Самое главное силер иштегиле. Макулбу? Биз